мен ушуну устат туттум деп кимдерди айта аласыз? Жеңишбек Жумакадыр. Өзүңүздүн үйүңүзгө уну алып барды деген маалыматтарды окуп калдым. Бул канчалык чындык? Алган нерсени кантип жок деп айта аласың? Кыргызстандын төкмө акындары эң азы канча, көбү канча айлык алып жатасыздар? Бир 50 миңден үйдө. Бир мамлекеттин көзөмөлү тыюулар барбы? Муну айтпа, тигин айтпа деген нерсе чындап болду элек, башыман өтө элек. Сизде төккөндө тонго жакшы түшпөйт деген акындар бар. Азыртан айтышпайм. Мурунку, мына 5-6 жыл мурун, 10 жыл мурунку айтылган критика. Сурайын дегеним, Болот Назаров Темиров Лайф каналына журналисттерге чындап алданып калдыбы? Мен студент кезде жашаган батиримде дагы эле жашап жүрөм. Ошо үйгө жетип алайын деп ушундай бир аракет кылып ошол жака кирип алданып калдым деди да. Ассаламу алейкум достор, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто кыргыз элине таанымал белгилүү төкмө акын Турат Жумаев келди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Рахмат. Кош келдиңиз. Чакыртууну кабыл алып келип бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Чынында биз сизди келет деп ойлогон жокпуз. Антсе да бир айтып көрөлү, балким келет деп чакырдык. Кичпейлик таанытып келип бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Атагы жер жарып турган мыкты акындарга киресиз. Эми өзүңүзгө билинбеши мүмкүн. Азыр эмне көп подкаст көп, эмне көп интервью көп, бирок сизди мен бир караштырганда эч бир интервьюдан көрө алган жокмун. Эмнеге интервью жок? Бул чакыруу жокпу же өзүңүз барбайсызбы? Ушудан баштасак. Негизи көп жерлерден макул болбойм. Көп эмелерге, интервьюларга, радио, телевидениеда болсо деле убакыт менен көбүрөөк эсептешкенди жакшы көрөм. Көп жерден акындырып чакырат, телевидение, радиого чакырат. Анан бир 10-15 мүнөт, 5 мүнөт үчүн бир 2 саатты коротуп азыркы пробка, тыгын, ушундан качып көбүнчө барбайм. Анан бул нерсе да керек экен, сизге макул болгонун себеби өткөн бир айдын тегерек болуп калды, концерт бердим. Ошо концерт бергенде көбүнчө өздүк архив таппай кыйналдым да. Анан бул дагы керек экен, эми күндө болбосо да бир айда бирден интервью берип туруш керек экен деп ойго алып, ошондон макул болдум. Интервьюларыңыз жогуна байланыштуу, сиз жөнүндө көп маалыматты жоктор өтө көп. Ошол үчүн бул кайталанма суроо деп эсептебейм. Алгач өзүңүз жөнүндө каякта туулуп өскөнүз, үй бүлөңүз, жубайыңыз барбы, бала чакаңыз тууралуу айтып өтсөңүз, ушундан баштасак. Көлдүн уулунумун, Тоңдон уулумун. Кадимки жетекке чыккан, Тоңдон кимдер гана чыкпаган ошол жерден төрөлүп өскөм. Четинди деген айылда туулуп, Четинди деген кичинекей 30 түтүн айылыбыз бар, кичинекей. Жерде окуп, Алабаш айылында окуп, биздин айылда мектеп жок болгондугуна байланыштуу ат менен барып келип, 1 сааттык жол ат менен. Ошол жерде окуп балалыгым Четинди менен Алабаштын ортосунда өткөн. Кийин үйлөнүп бала чакалуу болуп Кызыл Туу деген айылда жашап калдым. Үй бүлөм бар. Баягы Кыргызда 3 журту толук адам бактылуу дейт го. Апам Түптүн кызы, өзүм Тоңдун уулумун, кайын журтум Нарындын Акталасынан. Үй бүлөлүү, 5 баланын атасыбыз. Учурда ушу Кыргыз улуттук манас театрында акын, төкмө акын болуп кызматтабыз. Канча жашка келип калдыңыздар азыр? Азыр 35тебиз. Көпчүлүк сурашат да, чыгармачылыгыңыз кантип башталды эле дегендер көп суроо берилет. Сиз ошол жөнүндө бир кыска айтсаңыз, бул төкмө акындыкты канча жаштан баштап, кантип төгүп калдыңыз, байкадыңыз? Ошо менен бирге чоң сахнага биринчи жолу чыкканыңызды бир эстеп өтсөңүз. Чоң сахнага айтышка чыгып, ким менен чыктыңыз? Кандай айтыш жасалды? Эң биринчи өнөргө кызыккан бул чоң атам тараптан. Чоң атам жаш кезинде жамакта ырдап, азыр ошо Тоңдо айылда тегерек четте биз жакта өрөөндө чоорчу чотон, жамакчы чотон деген жакшы ысым бар. Азыр дагы ал киши 90-95 жашында чыкканда кайтыш болду. Ошол кишинин коюнда жатып бир аз жамактан ырдап, терме айткандарын, өлөңдүтүп айткандарын, стаптарын айтып жүрчү. Термелерди ырдап калчу, аш тойлордо манас айтчу. Ошол кишинин янында жүрүп таасирленсем керек деп ойлойм. Анан чоң атам жанында көп жүрдүм да. Ошол кишинин колунда көп чоңой өстүм.
ал киши кезинде ысмайыл борон чийип, калга кийип, кадимки Осмонкул аталарга учурашып ырдаган киши экен. Ошол кишинин жалгыз болгондуктан, чоң атам жалгыз бала экен, 3 кыздан кийин жалгыз бала болуп, анан чоң эне жибербей койгон экен, жалгыз баламды каяка жиберем деп, кароо болуп, ошондо филармонияга тандап алгандачы. Анан ошону менен кайран талант десек болот. Чоң талант бир чабан болуп, тракторист болуп өттү. Ошо кандагы нерсе генден чыгат дейт го. Ошо чоң атамдын 7 баласы бар, 35-40 небереси бар. Ошолордун арасынан ушу төкмөлүгү, жамакчылыгы мага калган экен. Ошону менен жаш кезде окуп жүргөндө, негизи өзүмдүн кесибим гаишник, билесиңер, болушуңар керек. Жалпы ошо ГАИде окуп жүргөндө, КГУстада окуп жүргөндө гаишник болом деп жол кыймылын уюштуруп, ошону окуп жүргөндө 4-5 курстан акындыкка кызыгып, Айтыш фондко барып, учурашып ырдап, Элмирбек Амантай, Жеңишбек Азамат агылакайларын алар жактырып, бала да бар экен деп алып калган. Ошону менен бир 2012-жылы биринчи барпынын тандоо туруна чыктым. Эң биринчи. Ошону Амантай устат кескен. Ошол адамдын эң биринчи сезимдери эсте калып калат го. Биринчи мектепке барганың, биринчи калем алганың, биринчи сүйүүң, биринчи балалуу болгонуңдан ошол Амантаева эке менен барпынын 110 жылдыгында, барпын 90 жылдыгында экен, ошону барп атасын 90 жылынан биринчи тандоо турган так ресимден кетпейт. Биринчи кадам ошондой болгон. Окууңузду бүтүрдүңүзбү? Гаишник жагы эмне болду кийин? Гаишник жагын бүтүрдүм. Бүтүрүп эле кайра искусство университетин бүтүрдүм. Мен аякта жолум аякта эмес экен, өзүм орган кишиси эмес экенин сездим дагы. Бүтүрүп кайра искусство университетин бүтүрдүм. Көпчүлүк өнөр адамдары, чыгармачылдар устатыбыз бар дешет. Ушундан үлгү алдык, мен устат тутам дейт. Жалпы устат дегендин эрежеси кандай? Кандай болуш керек? Жөн эле ал бата бергенде баары устатпы же бир этегинен кармап, үйүнө барып, комуз үйрөнүп, артынан ээрчип жүрөбү? Устат кандай болот? Таасирленип ошол кишиге түзөнгөн кишиң болот го дейм. Өнөрлүү, негизи ар бир эле устат шакирт, өнөрлүү адам шакирт күтүп арткасынан өрнөгүн калтыргысы келет да. Анан устат менен шакирттин байланышы ошол. Сенин жөн эле чыгармачылык өнөрүң эмес, өмүрдө дагы, жашоодо дагы, турмушта да жол көргөзө алган кишилериң ушуларга дейм да. Анан бир устатка кандай бир деңгээлге келгенде берчисин берип, алчысын алып бүткөн мезгилдер келип калат экен. Ошондой убактарда жол көргөзгөн, турмушта кеңешин айта берген, мындай бол, андай бол. Баары адам пендебиз да, кемчиликтүүбүз. Ошо кемчиликтерин оңдоп, өзүнүн урушкан күндөрү болот, мактаган күндөрү болот, жылдызы жанышып, аябай сырдашкан күндөрүң болот. Жок, мындай эле сырдашпай эле сыртынан таасирленип, ушу кишидей болом деп баскан турганынан, дем алганына чейин, ырдаган сөз сүйлөгөнүнө чейин окшошкун келген күндөр болот. Ошо кандайдыр бир өнөргө, сенин өмүрүңө бир таасир бере ала турган адамды устаткы деп эсептейм да. Азыр акындык өнөрдө сиз устатым деп, мен ушуну устат туттум деп кимдерди айта аласыз? Негизи эң башында таасирленип келген кишибиз Жеңишбек Жумакадыр. Устатыбыз болгон. Себеби ал убакта Жеңишбек агабыздын, устатыбыздын кассеталары, дисктери бүт Кыргызстанда жаңырып, Үч арман деген ырлары, Аллах атене деген ырлары, Ала тоо деген ырларын аябай тамшанып, күнү түнү азыркыга чейин ырларын жатка билем. Ошо Үч армандарын, ошонун аябай газетадан сүрөттөрүнөн көрсөм, атайын кесип алып чогултуп, ушунчалык таасирлүү болгон мага. Биринчи таасирленгеним. Анан кийин биринчи ушу көкүрөк эңсеп дегдеп жүргөндө дагы Балыкчы шаарына бир концерт коюп келип, учурашып, номерин алып, бир 7-8 класспы же 9 класс кезим болуш керек. Ошол маалда биринчи ошо кишиге таасирленип келгем. Эң биринчи. Анан көрсө адамдар, өнөрпоздор бири-бирин толуктап турат экен. Кийин бияка келип аралашып калгандан кийин Жеңишбек устатымда жок нерселерди Элмирбек байкеден алдым.
Элмирбек байкеде жок нерселерди Амантай устатыбыздан алдык. Аларда жок дагы жакшы адамдык сапаттарды, өнөргө керектүү баягы качество деп коет го, сапат. Ошолордон өнөргө керектүү сапаттарды Ало байкелерден алдык, Азамат байкелерден алдык. Кыскасы, өнөрдө не керек болсо бизден улуулукту, бизден улуу мундагылардын баарын устат кылып, баарынын артыкчылыгын алганга аракет кылдым. Азыр өзүңүз устаттык кылууга бирөөгө аракет барбы? Сизге кайрылып атабы жаштар? Устат болуңуз, сизди дагы ушинтип биз жакын тутабыз деп, ушул жагы кандай болуп атат? Ооба, аркадан келеткен баягы элдин жүзүндө болгондон кийин, өнөр кармап, өрнөктү кармап жүргөндөн кийин аркадан шакирттер дейбизби, инилер дейбизби келип кеңешин алып калат. Анан өзүбүздүн да возраст келип калыптыр, билинбей жүрүп, биз деле бир мундун көчүн сүйрөдүк деп өткөндө бир ырымда айттым. Арттан келип атат, кеңештерин алып жүрөт. Өткөндө бул жактан театр ачылгандан бери жаңы демдеп, биздин театрдын максаты ушул да, улуттук өнөрдү өркүндөтүү боюнча негизги максаты, баягы унутта калбасын деп. Ушуну ачып бергенден кийин алып чыгып, бир-эки баланы айтыштырып, жакшы жыйынтыктар бар, Кудай буйрса. Акын болот элем, сизде акын болом деп арттан келген балдар бар. Жакында концертиңизди бердиңиз. Баарыбыз күбө болдук. Концерт аябай жакшы болду. Даярдык өтө күчтүү болду. Даярдалган номерлериңизди, жалпы даярдыкты сахнага чыккандан кийин канча пайыз көргөз алдыңыз? Даярдык колдон келишинче келдик, эми ошончо элди чакырып алып, ушунча убакыт өткөрүп уят болбойлу деген. Биринчиден жоопкерчилик, экинчиден милдет дагы. Анан болгон аракет кылдык. Убакыт узарып кеткендигине байланыштуу бир 3-4 номер жеке чыгармалардан, термелерден, оондурлардан кыскарып кетти. 2 термем кыскарып кетти, ырларым кыскарып кетти. Калганын баарын эле бердик, ошол кыскарып кеткен номерлерден башкасы. Көпчүлүк ырчылар менен биз интервью алып сүйлөшүп калсак, алар айтат, азыркы заманда, интернет өнүккөн заманда концерт коюу бул актабай калды дейт, каражат жагын. Биз жөн гана элге бир көрүнүп, мен бармын деп отчет берүү үчүн гана беребиз дейт. Акындардын концерт койгону кандай болот экен? Ошол жагы бир каражатты өзүн жаптуу, андан сырткы киреше болот бекен же сиздерде деле көрүнүш үчүн жетпей калган өзүңүздөр кошосуздарбы? Ооба, бир чети концертти ушул 10 жылдан өтүп калды биз да айтышка келгенибизге. Ошо элге отчет катары дедик биринчиси. Экинчиси дайым эле айтышта жүрө бербей, негизи бул чыгармалар жазылып эле барактын ортосунда тетиреп да калбаш керек экен. Анан ошону да элге тартуулаш керек болду. Экинчи чети, анан жанымда жүргөн менин замандаштарым баары концерт берип атат. Ошол эле Баян Акматов, Исат Айдаркулова, Акмат, Асылбек замандаштарым бүт концерт бергенден кийин элден калбай биз да бир концерт берели деген умутта болдук. Андан башка каржы жагына келгенде чындап көп каражат кетет экен. Дээрлик өзүн өзү жабат экен. Өзүн өзү жапты. Андан башка жердештерим, баягы колдоп келген байкелер абдан чоң колдоо көрсөтүштү, абдан чоң. Ошолор менен жаап, мындай киреше менен бүтүп жыйынтыктап десек болот. Биз интернет булактардан сиздин концертиңизден кийин сизге ат мингизгенин көрдүк. Ошо менен бирге буну биз ачык айта албайбыз деп өзүңүздүн үйүңүзгө уна алып барды деген маалыматтарды окуп калдым. Бул канчалык чындык? Интернет булактарында ачык эле элдин астынан тапшырышты. Элден айланса болот. Жердештерим, агаларым, катышып жүргөн байкелерим, айылдаштарым, жалпы тоңдун жамааты дейбизби, тоңдук жердештер, байкелер, ошол жакта бизнесте жаатында жүргөн, чоң мамлекетте жүргөн байкелерим, азыр акындардын замандаштарым, досторум тамашалап калат эми. 4 ат мингизишти. 4 ат мингизишти, экөөнү филармониянын артынан алып келип мингизишти. Андан башка акчалай сыйлыктарын беришти. Көлдүн, тоңдун атуулуна беришти. Колдоо абдан жакшы болду. Эми учурдан пайдаланып ошол чоң колдоо көргөзгөн элдериме, байкелериме, ошол жердештериме абдан ыраазычылык айтам. Анан бул азыр биякта чоң иштеген кесиптештерим айтып коет, бул уже бир концерт менен короосун толтуртпайды деп. Ал элдин астынан берилген нерсе ачык эле баягы
алган нерсени кантип жок деп айта аласың? Ырларга, обондорлорго сөз жазып жүргөнүңүздүн мен четин угуп жүрөм. Ошол жөнүндө айтсаңыз, обондорлорго кимдерге ыр жазып жүрөсүз? Азыр кимдер менен иштешип? Ошо менен бирге азыр көпчүлүктүн кызыкканы бул акын мынчага сөз жазат экен деген көп сөздөр келет. Бир ырдын, обондун текстин канча сомго жазасыз акындарга, ырчыларга? Андай заказ алып чындап жазып көрө элекмин. Азыр өзүңүз айткандай жана интернеттин заманы. Илхам келгенде, бирдемеден таасирленгенде дароо жазып, азыр интернетке жарыяламай да. Интернет, Facebook, Instagram бар, ошолорго жарыялайбыз. Анан ошолордун артынан ошол интернеттен алып, обон жазган бир 4-5 десем аз болуп калат го, бир 10 чакты обон жазылып, алдырдалып калыптыр, аны мен деле билбейм. Патентке барып каттатып коюшуптур, ошо былтыркы жылдын эсебинен биринчи калем акы деп патенттен биринчи гонорарларымды алып көрдүм. Бир 10 чакты ырга. Бирок эфирге чыкканда сиздин атыңыз сөзүндө жазылып? Ооба, жазылып, алар обон чыгарган байкелерге, досторума рахмат. Ошого өзүлөрү барып каттатып, менин атым жаздырып, сөзү бунуку деп ушинтип каттатып коюптур. Анан барып эмеден аз болсо да тыйынын атыпырын алып, былтыркы жылдын эсебинен биринчи калем акырларымдын ошо гонорарын алдым. Буну айтып жаткан себеби, азыр көпчүлүк ырчылар, анча-мынча адамдар бирөөнүн сөзүн алып, авторун айтпай ырдап жатышат. Ошон үчүн сиздин атыңыз жазылып жатабы деген сураганын бири. Жакында мен Ырыспай Исаков Манас Жагабовдон интервью алгам. Мен ага өзүнүн баазын ала албай жүргөн акындар кимдер деп сураганда, бул бирден бир Турат Жумаев деп жооп берди. Ошого кошуласызбы? Эмне себептен өзүңүздүн бааңызды татып ала албай жүрөсүз? Сырттан караган эл айта албаса эми билбейм, аны деле канчалык деңгээлде ала албай жүрөм. Ал менимче өзүм канааттандырарлык эле го дейм. Акыркы 10 жылдай, 5 жылдан бери тандоо турдан улап көрө элекпиз. Кудайга шүгүр. Кыргызстанда эл аралык, мейли республикалык айчы болсо, дерлик тандоо турдан улаган жокпуз. Жылда 3 айтыш болсо, 2-10 байкеге жетишип атабыз. Андан башка чыгармачылык токтогон жок, чындап. Терме десе терме, ыр десе ыр жазып ар дайым аракеттейбиз. Анан канчалык баасын алып атам, аны эл айтпаса, чындап эмесин мындай өзүмдү баланчадан алып калдым, баланча албай атам деп эмете элекмин. Былтырдан бери мамлекеттик сыйлыктарга көргөзүлө баштадым. Демек, мен үчүн абдан жакшы эле жеңиш. Акыркы 5 жылда татыктуу алып келе атам, көңүлүм толуп келе жатат дедиңиз. Жалпы айтышка чыккандан бери, жалпы чыгармачылыгыңызды алганда канча жолу бир өзүңүздүн бааңызды ала албай, шагыңыз сынып кайттыңыз айтыштан? Мага баа берчү кишилер, мен өзүм баа бере албайм да. Аякта эл акындары, эл баатырларынын астында ырдадык, эл акындары ырдадык, эл жазуучуларынын астында, эл артисттердин алдында, анан алар мени баалабай койду дегенден алысмын. Алар кандай баа берсе дагы жаңылбай эле берет болуш керек дейм да. Ошол эле сиз айтып аткан Ырыспай агай постоянно болот. Рекордсмендер китебинде, Омантай устатыбыз Калыстар тобунда өтүп турат. Түгөлбай Казаков отуруп атат эл артисттеринде. Сулайман Гайыпов, Мээрим Көлбаева, доцент, докторлор бизге жакшы эле баа берет го дейм. Алар кандай сынаса дагы жаңылбайт болуш керек. Себеби биздейлердин далайлардын астында өткөн далайларына сын берип жүргөн, ошол өзүнүн иштеринин мындайча айткандагы чокусунда турган кишилер. Алар кандай баа коюп, кандай сын айтса дагы, ыраазымын. Негизи айтыш бүткөндөн кийин көп конкурстарда айтып калат. Бул жерден кетип калды, бул сезим алешим кетип калды, бул сөзүн ашыкча болуп калды деген нерселерди мындай өз алдынча талкуулап, төмөн баа койгондо дагы жекеме-жеке барып өзүм сурап алам, эмне кемчилик кетти? Кийинки айтышыма ошону кайталап калбайын депчи барып эле. Ошол эле сиз айткан Ырыспай Исаков 2-3 жолу 8 көтөргөн учур болду, 8-9. Анан баары бул жерден эмне болуп кетти деген, ошол жерден өзүмдүн кемчилигимди бетиме коюп бергенден, демек туура эле бааланып атыптыр.
анча мынча баксынып калган, эми баягы жаштаңдай эмессиң да. 20-дагы бала эмессиң, 35-теги жакын дасыгып калган, мындайча айтканда дасыгып калдың, 10 жылдан бери сахнада жүрүп. Анан ошол учурда балким өзүңдүн кемчилигиңди билип, сурап, уялбай, тартынбай эмнеге алып калган, ошол жерде өзүңдүн кемчилигиңди билип алсаң дагы кийинкиңе ката кетирбөгөнгө аракет кыласың. Казакстанда болуп өткөн айтыштарга кыргыздардан чакырылып калат. Биз айтыштарын көрүп атабыз, интернетке чыгып жатат. Бирок Казакстанга барган кыргыз акындарынан мен сизди көрө алган жокмун. Балким 1-2 баргансыз, бирок мен көргөн жокмун. Кээ бир барган акындар 3-4 жолу баргандар бар. Казакстанга кантип чакырылат, ким тандайт? Эмнеге сиз ал жака кошулбайсыз? Казакстанга бардык. 1-2 жолу айчка бардык. Былтыркы жылдын эсебинен Казакстанга, Өзбекстанга, Навай шаарына барып келдик. Бул биздин театр ачылгандан бери жакшы болуп калды. Мурун такыр эле болчу эмес, азыр убактыңа карап бияктан жибере баштады. Театр ачылгандан бери бияктан чакыруу келет. Кимге алат, кимге албайт. Анан алар деле баягы бул акын менен келип кетсин деп чакырыктар болсо барат болуш керек эми. Анын ичине кийлигише алган жокмун. Былтыркы мурдагы жылда 2 жолу барып келдим Казакстанга. Кадимкидей эле чакырып менен. Казакстандан чакыруу болгондо Кыргызстандагы акындарды караган чоңдор менен байланышабы, же акындар өздөрү мамиле кылып деле баргандар барбы? Өздөрү мамиле кылып деле болушу мүмкүн. Жеке мамиле менен баягы кимди тааныйсың, баягы байланышка чыккан. Анан биздин театрдан сунуштар түшсө, бияктан очередь менен жиберип атат, кезек менен. Кыргыздын бир түшүнүгү бар, биздин каныбызга сиңип калган. Бул акындар бир тайманбаган, чындыкты айткан өнөрпоздор деп түшүнөбүз, жалпы эл. Бүгүнкү күндө акындар канчалык чындык айтып жүрөт? Көпчүлүктүн түшүнүгү чындык десе бийликти жамандоо деп түшүнүшөт. Чындык канчалык айтылып жатат, кантип айтылыш керек? Жер жаргыс акындын жүрөгүнөн өтөт дейт го. Туура айтасыз, азыр бийликти жамандап, бийликтин кемчилигин айтып, же бирөөнүн кемчилигин айтышты акын деп калдык да. Андан башка көйгөй толтуруп болуп атпайбы? Балдарыбыз телефон чыкпай калды, бул көйгөй эмеспи? Көчөлөрүбүздүн баары таштанды да, бул көйгөй эмеспи? Кыздарыбыздын жарымы тамеки жанагындай электронный сигарет деп, электронный нерселерди чегип калды, бул көйгөй эмеспи? Жерибиздин жарымы таштанды, бул көйгөй эмеспи? Кыргыз тилибиз сүйлөнбөй калды дээрлик. Дээрлик дегелчи, эми бир көп чоңдорубуз, бул көйгөй эмеспи? Мисалы 3 сөз айтсак, 2 сөзү киринди сөздөр болуп калды. Столдун үстүнө телефон деп койсок, уже 2 сөздүн бири киринди сөздөр которо алган, бул көйгөй эмеспи? Биздин максатыбыз бийликти жамандаш керек. Бийликтин жаман жагын ачыш керек, ушундай болуп калды. Акынмын, мен өзүм акынмын, төкмө акынмын деп жүрүп, акындын табиятын түшүнбөгөн кишилер болуп калдык. Акындын табиятын түшүнбөйбүз. Кандай болуш керек эле? Акын сөзсүз кошок айтыш керек, же проблема айтыш керек, ушундай нерселер болуп калдык да. Көркөм чыгармачылыктан дээрлик алыстап кеттик. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Кыргызстанда той башталгандан бери, 10 жылдын тегерегинден бери той чыгармаларыбыздын баары, маданиятыбыз бүт тойго бурулуп калды. Бул көйгөй эмеспи? Ушундай нерселерди айтсаң, эл да кабыл албайт. Анан сөзсүз эле бийликти айтсаң, чындыкты айтат. Чындык Кудайга шүгүр айтылып жатат. Кайсы кез келген акын элдин көйгөйүн айтып атат. Азыркы болуп аткан маалыматтарды айтып атат, айтышты айтып атат, чыгармаларды жазып атат алар жөнүндө. Анан колдон келишинче эле ар ким өзүнүн деңгээлине, дараметине жараша болгон чындыкты айтып атат. Чегара десе чегарасын ырдап атат, зордукталган кыздарды ырдап атат, ошол эле бузулган үй бүлөлөрдү ырдап атат. Эми буну алып кетиш, ар жагынан сиңирип алыш дагы милдет элде го дейм. Сиз өзүңүз канча пайыз чындыкты айтып жүрөсүз? Учурунда болгон окуяларга сөзсүз аракет кылып
бир таасир берген аракет кылып атабыз. Ошол айтыштарда болобу, термелерде болобу, айтыштарда ошол биз элдин ортосунда көйгөйүндө турган нерсени айтканга болушунча аракет кылып атабыз. Андан башка айтыш эми аз да. Айтыш эми аз. Ал эми термелерде байма-бай. Былтыркы жылдын исебинен бир 10 чакты терме чыгардым. Баары ошол элдин көйгөйүн, маселелерин айтып чыктык. Чындыкты айтуу маселесине келгенде, эч кандай бийликти жамандабай, бирөөнүн атын атабай деле башка чындыкты айтса болот деп жатасыз. Бул деген сөз мага эч кандай зыяны тийбей турган эң оңой жолдун бири деп эсептебейсизби? Эмнеге эсептейм? Зыяны болсо зыянын айтабыз, зыяны болсо зыян, маселеси жок. Мамлекет Манас театрын ачып, акындарды жумуш менен камсыз кылып айлык берип баштады. Бул жакшы жаңылыктардын бири. Мурун мындай болгон эмес. Сыр болбосо, азыр Кыргызстандын төкмө акындары эң азы канча, көбү канча айлык алып жатасыздар? Категория дейт го. Ошондой ставкаларга бөлүнгөн. Эл артисттери, эл баатырлары, эл акындары канча алып аткан таксан билбейт экенмин, бирок менин угушумча бир 50 миңден өйдө. Жаңыдан келип өнөргө аралашып аткан 0,5 ставка 0,25 дейт. Ошолордун өздөрүнүн айтымына караганда бир 6-7 миң тегерген. Манас театрын көпчүлүккө белгилүү мамлекет каржылап жатат. Бул ачык нерсе. Мамлекет каржылаган нерседе мындай нерсени айтпайсыңар деген сыяктуу бир мамлекеттин көзөмөлү тыюулар барбы? Айтыштарга чыгып мен ырдап атабыз, бирок андай буну айтпа, тигини айтпа деген нерсе чындап болду элек, башыман өтө элек. Сиздин башыңыздан өтө элек, бирок жалпы акындарга угуп жүрөт башкалардан. Андай чектөө жок. Жок, пока жок андай. Акындарды жумушка алып чогулуш болуп Манас театры ачылганда акындардын баарына чогулуш өткөрүп, түшүндүрүү иштери жүрүп, иш башталды. Ошол кезде Алы Туткучев менен Жеңишбек Жумакадыр агабыз чогулуштан нааразы болгон пикирлерди билдирип, ордунан туруп кетип калган дешет. Буну акындардын ичинен айтышты. Сиз ошол чогулушта бар белеңиз. Алы Туткучев эмнени айтып туруп кетип калды? Туруп кетип калган эмес. Бул жалган маалымат. Эч кандай туруп кеткен эмес. Башында бардыгыбыз акындар болуп иштейли дегенбиз. Нааразы болуп туруп кеткен эмес. Бул жалган маалымат болушу мүмкүн. Анан театр ачылды. Театр ачылгандан кийин Алы Туткучев филармонияда да иштейт эмеспи? Филармонияда иштегенде эки жакка жетишпей калат экен, мен бир жакта эле кайнаганым жакшы экен деп филармонияда эле болоюн деп ошондой немиштерди уктук. Ал эми Жеңишбек агабыз болсо көбүнчө чет өлкөлөрдө жүрүп калат экенмин. Ал киши бияка дээрлик убакыт бөлө албай калат экенмин. Жатып алып акча алган кичине мага ыңгайсыздык жаратат экен деп өз оозунан ушундай уккан. Акын деген азыркы замандын талабына жараша шоумен болуш керекпи? Же оор басырыктуу, салмактуу сөз айткан акын болуш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Акындын өзүнүн табияты шоуга жакын болот атпайбы? Азыркы тил менен айтканда. Ошол эле Барп атабыздын, Токтогул аталарыбыздын айтыштарын угуп көрсөңөр, ошол жерден отурган жерден эт жеп атып, алдыңа алып койгон Алымкул балам башкана деп тамашалап атпайбы? Бул шоу да. Ошол убакыттын башчысы. Ар жакта аскада баш жеп аткан кыздарды чурулдап аткан кыздарга ырдап атат. Ачка калды атасы, алып келген кыздар башымды деп айтып атат. Бул шоу да ошол жерден элге күлкү тартуулаш үчүн турабы? Шоу болуп атат. Негизи айтышты жүрүп баягы изилдеп көз карашында турганда таптакыр эле жазып жаттап ырдай албайсың да. Менин айтыштарымды дээрлик айтыштарымды менин көз карашымда 3кө бөлүп карайм. Ошол убакытта элге кандай өтүп атат, айтыш болуп атканда. Ал эртең эфирден кандай кетет, телевидениядан кандай кетет, үчүнчүсү эртең тарыхка жазмага түшүрсө кандай болот депчи. Ушул 3 балансты сакташ керек го дейм да. Себеби жалаң эле акылдуу болуп отурсаң, ошо элди тажатып, публикада окуйбуз го, жалпы угармандарды тажатып эле кечке эле акыл айтып эле отура берсең,
эч кандай нерсеси жок да. Элди анда тажатып, чарчатып алабыз угармандарды. Оор басырыктуу кылыш үчүн анда китеп жазышыбыз керек биз. Аны шоуду токтотуп, шоу дейбизби? Анда жалаң китеп жазып ошондой кылыш керек. Эфирден кеткенде дагы эртең эл көргөндө уялбай тургандай болуш керек. Ошон үчүн ушул үч балансты кармаса, элди уктатып албашыбыз керек. Болбосо акын баягы жандуу болбосо, акын жандуу болбосо ошол жерден ситуация деп коебуз го азыр. Ситуацияны кошулуп буларды ырдалбаса, эл тажап эртең айтышка эч ким келбей коюшу мүмкүн. Келбеген нерсе эл келип ошондон кумарлана ала албаган нерсе, анда бул деградация дейт го, дээрлик тамырына балта чабышы мүмкүн да. Азыркы жаштардан аалы азамат байкелердин курагын кошпогондо сиздердин замандаштардан 3 акынды айтып бере аласызбы? Ушулар мыктылардын бирлери деп эсептейм деп. Кимдерди айтасыз? 3 муңдан кылып айтып берейин. Сөзгө, чындап акындыкка иштеген акындардан мен жанагы Кытайдан келген бир акын инибиз бар, Мамбет Токто Мамбет Өмүр деп. Ушу кишинин көп эмес бага ачылбай жүрөт. Сөзгө иштеп, сөздүн маанисини сөздүн түбүнө түнөп, сөзгө иштеген андай акын көрдү элекмин чындап. Биринчи ошону коет элем. Бизден кичүү мындан. Бизден мындан Ахматты коет элем. Ахмат Султан уулу мыкты. Жаштардан Кутман менен Шайлебек Дотунчиевди коет элем. Жаштардан мындай көрөнгөсү кенен жигиттерден. Сиз бир айтышта Кутман Садыбакас менен айтыштыңыз. Сиз ага сахнада аялыңар жөнүндө ырдап жатасыңар деп бир тийиштиңиз тамаша катары. Ал сизге мындай деп жооп берди. Ич кийимден бери айтып ырды кылдың. Жарашпас жакшы ыры мен төгө албасам. Катынымды мактабай кимди мактайм? Катынымдын бергенин бере албасаң деген сап менен жооп берди. Бул деген башкаларга кандай билбейм, менин түшүнүгүмдө бир 18+тун туш 9 деп эсептейм. Азыркы айтышка ушул керекпи? Кандай көрүнүш, кандай кабыл алдыңыз? Же биз нормалдуу көрүнүш деп кабыл алышыбыз керекпи ушуну? Ал эми Кутман азыр баягы жаш бала да. Биздин деле башыбыздан өткөн андай нерселер. Ар бир акын өзүнүн курагын ырдаш керек. Өзүнүн курагын ырдаш керек. Ошондо акындын баскан жолу да узун болот, ырдаган ыры да узун болот. Ар бир өзүнүн курагын ырдаш керек. Жаңы үйлөнгөн бала, 20 жаштагы бала, сүйүүнүн кумарынан, билөөнүн кумарынан чыга элек бала, көргөн нерсесин айтсын. Аны эч кандай эмесин албаш керек. Ар ким өзүнүн эле. Биз жаңылган жерибиз акындар ушундан жаңылат экенбиз. 15-16 жашында туруп алып элдин проблемасын айттырып коебуз, ошону талап кылабыз. 25тен өткөндөн кийин баягы акындын берери жок. Себеби 15 жашында, 25 жашында ырдачы ырды берип салган. Андан ары акын жакшы эле аракет кылып аткансып, бирок артка кеткен сыяктуу көрүнө берет да. Ар ким возрасын ырдаш керек. Бойдок жигит бойдоктун ырдасын, үйлөнгөн жигит үйлөнгөн, сүйгөн киши сүйгөн ырдасын. Үйлөнгөн киши балалуу болгон кишилер баланын проблемасын айтып ырдасын, балдардын маселесин. Чоң кишилер уже балдарга жол киргизип ырдасын. Ошентип отурса эле жакшы болот. Биз койгондо эле элдин проблемасын айтпайт, элдин маселесин айтпайт деп 15 жаштагы балдарга чоң планканы коюп коебуз. Алар 60-70-тегин ырдайт. 30дан ары чыкканда эле эмне айтарын билбей таппайт. Ар ким өзүнүн возрасын ырдай берсин. Ошондо акындык вазифаны өзүнүн милдетин качан аткарат? Өзүнүн муунуна өзүнүн үнүн жеткирип, өзүнүн муунун сөзүн жеткизип сүйлөп кеткен акында турабы? Мисалы, Амантай агабыз өзүнүн доорун сүйлөдү да, өзүнүн муунун сүйлөдү да, өзүнүн муунуна өзүнүн ырын айтты да. Ошон үчүн Амантай бек болду. Чокуда турат. Жеңишбек байке сүйлөдү да. Жеңишбек устат, Амантай ким, Элмирбек устаттар өзүнүн доорун сүйлөдү.
каалайсың. Ал Жеңишбек, Элмирбек агайларыбыздын 10 эсе күчтүү кызмат кылсаң дагы, алардын возрасын, алардын курактагы кишилерди тең келбейсиң аларгачы. Кийинки Азамат агабыз менен Ал агабыз сүйрөдү да, туурабы? Өзүнүн доорун, өзүнүн курагындагы кишилердин баарын сүйрөп кетти. Эми биз кандай сүйрөп баратабыз билбейм, бирок биз дагы биздин муну өзүбүздүн көчүбүздү алып баратабыз. Аркабыздагы сиз айтып аткан Кутман, Шайлообек, ошол Элмирбек, Темирбек, Нурсултандар өзүнүкүн сүйрөп баратат. Кийинки муундар дагы өзгөчүн өзүн сүйрөп, өзүнүн муунун тартып кете берсе, акындык өлбөйт. Ал үчүн каалаган тема айтылыш керек. 18+ болобу бар. Жакшы эле, өзүнүн возрастына, өзүнүн курагына жакшы нерсе ал. Сиз жалпы сынды кандай кабыл аласыз? Сизге айтылган сындарды? Сынды өтө туура кабыл алам. Критика жакшы экен, кирлерин жууп койгондой деп Исмаил Ворончиев атабыз айткан турбайбы, критиканы абдан жакшы кабыл алам. Жалаң мактоо болуп калгандан Кудай сактасын. Себеби катарлаш, замандаш, бирге жүргөн чоң адамдарды көрүп калам. Жалаң мактоо угуп жүргөн адам сынды көтөрө албай калат экен. Аларды сындырып албаш үчүн сынды көбүрөөк айтып, мактоону да чегименен айтыш керек. Сизде төккөндө тонго жакшы түшпөйт деген акындар бар. Кандай кабыл аласыз? Эмне үчүн моюндайсызбы, ушул чындыкка жакындайбы? Туура. Бул менин кемчилигим, абдан чоң кемчилигим. Жанагы көп баам ала албай калаткан себебиме да ушул болуп калышы мүмкүн. Бала кезден өнөргө, комузга аралашпагандан болуш керек. 22, 23, 24 комуз бармадым. Ошондон болушу мүмкүн. Анан мен тарбиялаачу нерселерим дагы эле көп. Комуздан тонго, тонанецка түшпөй калып атканым, көбүнчө ырдап атканда чындап комузду укпайм. Мен сөз менен элек болом. Аны өзүм да билем. Бул тонго түшпөө ушул кемчиликте сиз азыр 35 жашка келдиңиз. Нары алдыда иштеп оңдоого мүмкүнчүлүк барбы? Же бул кеч болуп калды? Бул 10 жылдан берки, 10 жыл мурун кайтылып жүргөн критикалар негизи. Азыр өзүмдүн ырларымды, өзүмдүн ырдагандарымды угуп жүрөм. Дээрлик тонанецтен чыкпай эле, жакшы эле ырдап калам. Бул критика азыркы заманга туура келбейт. Азыр тонанецтен чыкпайм. Мурунку 5-6 жыл мурун, 10 жыл мурунку айтылган критика. Сиздин кесиптешиңиз дагы бир өнөрлүү мыкты жигиттердин бири Болот Назаров. Ал менен бирге чогуу чыктыңыздар. Жакын досторуңуздун бири. Башынан бир топ окуялар өттү, баарыбыз күбөбүз. Сурайын дегеним, Болот Назаров Темиров Лайф каналына журналисттерге чындап алданып калдыбы? Же чындап чындыкты айтып жала жабылдыбы? Кандай пикирдесиз ушул боюнча? Айтыш фондунда катарлаш чыккан 4 акын барбыз. Көп эле акын келген биздин уракта. Ошолордун катарында Жылдызбек Төрөканов, Кубат Тукешев, Болот Назаров 4-өбүз бир класста окуп калдык. Бир чогуу келип, чогуу отушубуз кесилип. Мыкты акын, абдан мыкты акын. Тез жетилип, чагылган деген атак алып. Былтыр бул акындык өсүш үчүн бир жан дүйнөнүн да тынчтыгы керек экен. Социалдык маселелерин жетиштүү болуш керек экен. Былтыр бир айтышта ошол жанагы окуялардан кийин Жалал Абадта бир айтыш болуп барып калдык. Анан келатканда атайын ушу Болот менен сүйлөшүп барайынчы деп самолеттогу билетимди отказ кылып, ошо Болот менен атайын бери сырдашып келдик. Ошондо өзү айтып атат. Тукейим сөзүнүн бир ток этер жерин айтканда, нам болсо ыр болот деген маселе болот экен дейт да. Нам болсо ыр болот деп. Баарыңар үйлүү жайлуу болуп кеттиңер, баарыңар машиналуу болуп кеттиңер. Мен студент кезде жашаган батиримде дагы эле жашап жүрөм. Ошо үйгө жетип алайын деп ушундай бир аракет кылып ошол жака кирип алданып калдым деди да. Ожар жак түшүнүктүү болду. Алданып калдым десе ошолордун курмандыгы болуп калды. Көпчүлүк көрөрмандар көп комментарий жазышты. Ошонун бир тобу элдин пикири Болот Назаров мыкты акын. Бул айтышка катышып, тоюна барып, чыгармачылык менен жүрө бербейби? Саясаттын түйү жаман болот деп көп жазып жатышат. Сиздер ошо дос катары бир Болотко кезинде айттыңыздарбы? Болот саясаттын түйү жакшы болбойт деп бир эскерттиңиздерби? Кабыл алдыбы? Айтты, кабыл алды. Эми
болор болду, көп сабак алдым деп жайында бир жолу угуп келдик. Үйүндө жатып, бокемдин сыйын көрүп, козусун жеп, эки нарынын башында. Аябай бир жума сагынып да калыптыр бокем биз менен. Аябай сырдашып, камызын алып келип, козун союп берип, бир жума аябай чер жаздык. Айтты, Кудай буйрса, бир аз убакыт калды өзүмө келип алайын. Эми баягы психологиялык акыбалдан чыгып, баягы корку сезимдер ушулар эми баары бир өзүн көп эметкенде өзүнө келе элеккен. Анан ушулардан чыга алсам, Кудай буйрса кайра оролом деген сөзүн берди. Сиз интервьюнун башында Көлдөн болом деп калдыңыз. Мен Токтогулдан болом. Көп айтылган сөздөн чындыктан эч ким кача албайт. Токтогулдук менен көлдүктөр көп чегет деген сөздөр бар. Сиз да угуп жүрөсүз. Бир балалык кылып, жаштык кылып, жигитчилик кылып, бир дамын татып көрдүңүзбү? Жок. Кесел айта алам, даже мактанып да айтам муну. Мен өмүрүмдө ой тамеки насыбай аракты да мындай оозго алып көргөн жан эмесмин. Мактанып кеселе бардык жерге мактанып айта алам. Себеби мен чоң атам да молдо болгон, айылдын молдосу. Атам да молдо. Бала кезден кулак угуп көз көргөндөн бери арамадалды жакшы айырмалаган кишимин. Аракты дээрлик оозума алып көргөн жокмун. Тамекини даже кандай колго кармап насыбайдын бир тогологун оозго салып көргөн киши эмесмин. Анан алар болбогон жерде такыр жолбош мүмкүн эмес. Чет өлкөгө тийген кыздар жөнүндө жаздым эле. Өтө оор тагдыры кыз баланын, каалаймын келечегин бузбаганын. Жүрөгүм кыргыздыкы болгон үчүн карындаштар башка улуттан кызганамын. Немистерге тием деп жүрөсүңөр. Себеби бай экенин билесиңер. Эркегине эркектер үйлөнүшөт, аузымды эркектен күтөсүңөр. Кытайга тийсең кантип арданбаймын. Коргой албай намыссыз калгандаймын. Жылан бака жарганатты мындай кой, адам этин жесе да таң калбаймын. Индияга тийгенден уялбайбыз, карындашым сен үчүн тура албайбыз. Күйөө бала урмак тургай өлтүрсө да, биз бул жактан эч нерсе кыла албайбыз. Бергим келбейт байыган сараңдаймын, канча ойлондум чечимин таба албаймын. Баарыңарды жубай кылып алгым келет, кедеймин баарыңарды бага албаймын. Азыр сиз сын айтканга чейин мен бир нерседен кошумчаласам, биз бир жолу Алтынбек Исмаилов деген акынга бир ыр боюнча биз иш-чарага жолукканда ал айткан, бир даракка ыр жазсаңар, сыртындагы өңүн жалбырактын сыртын жазбай, өзөгүн жазгыла деген угуп калгам. Ушул ыр боюнча кандай каталар кетти, кантип жазыш керек, эмне болгондо ушуну бир жакшы сын айтсаңыз. Жакшы, эми сынагыдай адабий сынчы эмесмин. Бирок бир укканга жакшы эле, баягы жана айтылгандай акындын жүрөгү менен өтөт жер жарса дегендей эле, азыркы улутубуздун кыздарыбыздын тагдыры жакшы жазылган. Жакшы, дагы тереңдетиш керек го деп ойлойм да. Ырдын ичинен бир-эки бир нак кемчиликти айтып өтсөңүз жакшы болмок. Ушул жерден ушундай деп. Өлтүрсө да бара албайбыз деп атпайсызбы? Бардыгына ушуну кыргызга пайдаңар тийсин. Кыргызга пайдаңар тийсин. Кыргыз бала төрөсүн. Улутка салым кошолу, ушу кыргыздын көбөйүшүнө салым кошолу деген сыяктуу намустуу ойготкон нерселерди кошсобу дейм да, жеке оюмда. Ыраазычылык билдиребиз, биз интервью дээрлик 1 саатка жакындап калды. Аяна чыгып калды, өзүңүздөн эркин микрофон, пикириңизди айтсаңыз, жалпы интервью кандай болду? Кыргыз элине кайрылуу. Мындай подкасттарды биз да чет-четинен көрүп жүрөбүз. Жалпы ушул интернет жаатында эмгектенип жүргөн сиздейлерге, жалпы кесиптештериңерге рахмат айтабыз. Силерге дагы подписчиңер көп болсун, катталуучуларыңар көп болсун. Ушундай эл менен чыгармачылык ортону байланыштырып ар дайым аман болгула. Андан башка эли жерибиз аман болсун. Кыркуру кыргыз элибиз, жети туган жерибиз аман болсун.
Улуу Тоо сырынан ажырабасын, мекенге, эл жерге, кыргыздын келечегине бир кымындай да пайда тийгизе алсак, бул биздин милдетибизди өтөп жатканыбыз болот. Убактыбыз бекер кетпей, ушул мекенибиздин, эл жерине бир тиреги болуп бергенге ар бирибиз милдеттүү болушубуз керек. Ушул нерсени унутпашыбыз керек. Мекенге, элге, жерге кызмат кылганды. Жалпы кыргыз элибиз аман болсун. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу достор, ушул менен эфир аягына чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, пикир калтырыңыздар, бизге катталыңыздар. Ассаламу алейкум.